Соорутуучу Кудай. 29-август. Дүкөндө бир бөтөлкө суу 30 сом турат. Мейманканада ошол эле суунун бөтөлкөсү 50 сом турат. Ал эми аэропортто 75 сом. Ошол эле бөтөлкө суу, ошол эле жерден чыккан. Болгону турган жери өзгөрдү. Ар кайсы жер бир эле нерсеге ар кандай баа берет. Адамдар менен дал ушундай. Бир эле адам ар кандай адамдардын арасында ар кандай бааланат. Мисалы, сен туугандарыңдын арасында сыйга татыктуусуң. Баары сени сыйлап, үйүнө барып калсаң, ысык чай берип, алдыңа жумшак төшөк салып, тосуп алышат. Бирок бул нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бир-эки жолу куру кол барып, же алар күткөн нерсени кылбай койсоң, алардын сага болгон мамилеси өзгөрүп кетет. Алар сага ошол замат башкача баа бере башташат. Досторуң менен деле ошондой окуя. Адамдар шартка жараша, сенин акыбалыңа жараша, аларга кылган сенин мамилеңе жараша, керек болсо чөнтөгүңө жараша баасын өзгөртүп турушат. Бүгүн сен алар үчүн баа жеткис болуп турсаң, эртең бааң түшүп, такыр арзан суудай болуп каласың. Чындап келгенде, сен ошол эле асан, ошол эле үсөнсүң. Бирок адамдар арасында ошондой. А Кудайдыкы кандай? Анын сүйүүсү эч качан өзгөрбөйт. Сен көтөрүлүп, төбөң көккө жетип турганда сени кандай сүйсө, такыр чөгүп, түшүп, өзүңдөн өзүң жийиркенип калган учурларда да ал сени сүйгөнүн токтотпойт. Жана анын сүйүүсү эч качан өзгөрбөйт.